Урматтуу мекендештер, арбаңыздар, тилекке каршы мошенниктер көбөйүп, кыргыздар алдаган учур көп болуп атат. Регистрация жасап берем, эмгек келишим жасап берем. Азыр бүгүн мекендешибиз кайрылды, Азамат деген жигит. Ал жигит болсо квартира снимать этем деп туруп, бир белгилүү сайттардын биринен эле кыргыздарга тиешелүү сайттардан кирип ачып, ошол жерден анан кийин чоң акчага 25 000 рубльга алданып калган учур болуптур. Ошону мекендешибиз менен азыр кичинекей видео тартабыз. Ошого күбө болуп коюңуздар, алданбаңыздар. Азамат мырза, assalamu алейкум. Алейкум ассалам. Ошол тилекке каршы жанагы сизге окшогон жарандар, мошенниктерге түшүп калгандар көп. Ошо кыргыздарды эле алдап аткан учурлар дагы көп. Жада калса өткөндө ошол тиги биздин атыбызды жабынып, анча мынча регистрация жасайбыз деп группаларды ачып ийиптир. Аны дагы биз видео кылып чыгарганбыз. Эми ошо силердин учур болсо, бул силер батир алып, то есть арендага, ижарага квартира алабыз деп, ошону кайдан таптыңар, кандай таптыңар, кантип мошенниктерге туш келип калдыңар, эмне болдуңар, айтып бергилечи. 26 март күнү кыргыздардын жердеширүү сайтына кирип комната карагам. Анан ал жерде метро Семеновский ушундай 25 000 комната, квартира аябай жакшы, шарты, укмуш, мактап аябай сонун кылып жазган. Анан регистрацияга да койсок болот. 3 айга 10 000, 1 жылга 17 000 деген. Албетте ошондой условиялар жазылганда мен деле жакшы ойдо ошол снимать этейин деп байланышка чыккам. Бир бала алган. Кыргызча эле сүйлөшүп, бир бала алган, кыргыз эле бала. Анан алып ушундай 25 000 деди. Анан кийин мен 28 күнү көчөм, ушундай жумуштан бошоп айтам, алыста иштейм, Пат Москвада дедим. Анан десем, анда сен азыр залог которуп койбойсуңбу, чтобы мен неме кыла турган, башка бирөө бербей турган болуп деди. Макул деп 3 000 рубль которуп койдум. Так. Которуп чегин жөнөттүм. Чегин жөнөткөндөн кийин эле ушундай эртең дең квартплата эле 6 000 рубль жетпей атат деди эле. Азыр мен сага 7 000 рубль котороюн, жанагы 3 000ге кошуп, чтобы эсепке толук болуп 10 000 болсун дедим. Калган 15 000ди барганда берем мен сага. Барганда берем же эртең кеч котором ушундай дедим. Макул деди. Анда которуп чегин сурадым. Чегин жөнөттүм. Эртеси күнү ошо 27 күнү кеч жанагы 15 000ди толук эле которуп коеюн деп 15 000ди котордум. 15 000ди ал сураган жок, силер өзүңөр эле котормо? Өзүм эле которуп койдум, себеби азыр карталар блок болуп калып атпайбы? Ооба. Ошого батыраак которуп коеюн деп которуп койдум. Которуп чегин жөнөтүп, эртең тууган, эртең үйдө саат канчада болсоңар мен кечирээк көчүп барам деп жазгандан кийин окуп тур дагы заблок кылып коюптур. Андан кийин анын WhatsApp жанагындай экен, жазган SMS-тери 24 сааттын ичинде өчүп кете турган экен. Ошол заблок кылып койду. Анан кийин ошентип өчүп кетти. Байланышка чыктым. Башка номерлер менен карасам, WhatsApp-ын өчүрүп коюптур башында. Андан кийин убакыт өттү, где-то 1 жумадан кече жакында дагы карасам, комнатага керек болуп дагы карадым. Карасам, именно ошол объявление дагы деле турат. Кайра эле демек деген башка мекендештерди алдап жүргөн экен кайра эле. Ооба. Дагы эле ошол объявление турат, кудду ошондой. Аны дагы скриншот кылып койдум мен. Андан кийин башка номер менен жазсам, жанагы WhatsApp'тагы профиль өзгөрүп калыптыр. Башка эле бир семьянын немеси турат. Сүрөтү турат. Мурункусунда 2 жаш кыз менен анан бир келинчек жубайлар турганда, анан кече күнү карасам ошентип өзгөрүп калыптыр. Анан ошо башка номер менен жаздым. 2 номер менен жазып чалдым, аябай кеч жооп берди да. Анан кийин чекшип калды, айтор WhatsApp полный өчүрүп салды. Жердеширүү сайтына кирсем, жанагы объявленияны дагы алып коюптур. Ошентип жок болду жанагы номер. Так, түшүнүктүү. Ошондой учурлар аябай көп болуп атат. Ошону атайын сиздин Азамат, сиздин ошо тажрыйбаны, эми тилекке каршы начар тажрыйба экен, ошону баягы мекендештер да көрсүн. Жеткизели, мекендештер ошо алданбасын, себеп деген мындай учурлар өтө көп кездешет. Тилекке каршы ушундай заман болуп калды. Жанагы картасы кыргыздын эле атына акча түшүп атпыбы же кимдин атына түшүп атты?
ВТБ карта номер жөнөттү. Аха. Ал аягы 29 номер. Ал жерде ВТБ отургондо фамилия аты чыкпайт экен. Бирок ошол WhatsApp'тагы номерге по номеру акча которойн деп карасам, текшерип банктан, Аскаров деп чыкты, Сбербанк. Бирок ага акча которулбай турган кылып коюптур. Все түшүнүктүү. Значит, мен силерге ошо байланышка чыкканым эми ал 25 000 макул эми ал акча кетти, бирок менден кийинки мекендештер дагы алданбашын каалап, ошон үчүн силерге чара көрсөңүздөр, элге кайрылуу жасаңыздар деп силерге байланышка чыктым эле. Все, Азамат мырза, мына тиги ошол азыр видео тартылып атат, мекендештерге жеткизип коебуз. Эми Кудай буйруса, сактыкта кордук жок деп коет. Мындай учурлар тилекке каршы ошо кыргызды алдаган кыргыздар көп болуп калды, бирок ошентсе дагы бир аз болсо да эми элдер сактанып жүрөт. Рахмат сизге чоң, ишиңизге ийгилик. Макул, силерге да ийгилик, рахмат чоң. Рахмат, ишиңизге ийгилик. Ошол мекендештер, кыскасы ушундай мошенниктер көбөйө баштады. Ошонун азыр тиги скриншотторун көрсөтүп коебуз. Негизи эле ошол Жердеш.ру, Одноклассники көп нерсени баягы администраторлор, сайттын администраторлору деле күнөө жок, бирок баарына доступ берип койгон. Эми алар деле коммерческий сайттар, ошонун негизинде балким азыр биз дагы диаспора өзүбүздүн баягы тастыкталган бир сайт ачабыз. Ошол жерге тастыкталган рекламаларды чыгарып турганга дагы жөрөлгө болуп атат. Муну дагы азыр командабыз менен иштеп чыгарабыз. Сактыкта кордук жок, аман болуңуздар, бар болуңуздар, алданбаңыздар. Көрүшкөнчө. Мекендештер, салам алейкум. Осман Экспресс уюмунун жамаатына чоң рахмат. Кыргызстанга документти бир нече жолу жөнөттүк, бир күндө жеткизип берди. Доверенность, паспорт болгон буюмдарды оюнчук чоң жүккө чейин жөнөтүшөт экен. Волгоградский проспект метросунан биринчи выкатынан болгону 30 эле метр. Волгоградский проспект 32, корпус 2. Телефон номери болсо +7 903 146 0003. Эч кимге жалдырбай аэропортко барбай эле тапшырасыңар, бир күндө Кыргызстанга жеткизет.